Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары жана спорт күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар. Кыргызстандын спорттук күрөш федерациясынын президенти Эркин Тентишев күрөш түрлөрүнүн башкы машыктыруучулары менен жолугуп, аларга президент Садыр Жапаровдун айткан сөзүн жеткирди. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Садыр Жапаровдун бизге койгон башкы тапшырмасы күрөштү көтөрүү. Биздин спортчуларыбыз башка мамлекеттерге жана башка клубтарга чыгып жаткан учурларды түп тамыры менен жоюп салышыбыз керек. Же болбосо аларга азыртан кеткенге мүмкүнчүлүк берип, курамага болгон байланышын үзүш керек. Биз өз мекенин сүйгөн, Кыргызстан үчүн күйүп жанып, өлкө желегин көтөргөн балдарды өстүрүшүбүз керек. Бул президенттин айткан сөзү. Мен да бул сөздөргө кошулам жана колдойм дейт Эркин Тентишев. Азырынча бул сөз дал кайсы балбанга же спортчуга багытталганы белгисиз. Жана эмне үчүн мындай маселе көтөрүлүп жаткандыгы дагы ачык айтыла элек. Бирок өзүңүздөр билгендей, былтыр Акжол Махмудов Германиянын Шорндорф клубу үчүн Бундеслигада күч сынашып, команда менен биргеликте дүйнө чемпиону болгон. Бирок белгилей кетчү жагдай, ал командада жана жалпы Бундеслигада Акжолдон башка дагы көптөгөн мамлекеттин алдыңкы спортчулары да күрөшкөн. Бул боюнча сиздердин пикириңиздер кандай? Биздин спортчулар башка клубтар үчүн чыкпашы керекпи? Балбан Жоламан Шаршембеков учурда жигердүү машыгууларына кайтып келгенин жакшы билсеңиздер керек. Ал Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледждин окуучуларына мастер-класс өтүп, өз тажрыйбасы менен бөлүштү. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the... Кыргыздын ММА мушкерлеринин бири Мыктыбек Мамасалиев дагы да спорттук формасында экенин видео аркылуу көрсөттү. Кыргыздын алдыңкы ММА мушкерлеринин бири Адилет Нурматов 22 май күнү Road to UFC же кыргызча айтканда UFC'ге карай жол аттуу мелдеште Кытай үчүн чыгып жаткан тажикстандык мушкер Азиз Хайдаровго каршы беттешке чыгат. Бул таймашта жеңишке жете турган болсо, UFC уюмуна кирүүгө мүмкүнчүлүк алышы ыктымал. Азиз Хайдаров карьерасында жалпы 27 беттеш өткөрүп, 21-де жеңишке жетип, 6-сында жеңилип калган. 2016 жылдан бери ал 20 беттеш өткөрүп, бирөөндө гана жеңилген. 31 жаштагы тажрыйбалуу мушкер. Ал эми Адилет Нурматов учурда 28 жашта. Алида эң күчтүү уюмга барып, өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар спортчу. Жалпы өткөргөн 15 беттешинин ичинен 13-үндө жеңишке жетип, 2-өндө гана жеңилип калган. Кыргыз мушкери бул беттешке учурда даярдыктарын көрүүдө. Кандай ойлойсуздар? Адилет Данабаевдин уюмуна барып калышы мүмкүнбү?
өз мүмкүнчүлүгүн колдоно алабы? Кыргыз спортчуларын колдоп, видеонун алдына комментарий калтырып, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар.